Түштүк Экспо 2025 эл аралык универсалдуу көргөзмөсү Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы Улуттук драма театрында өттү. Ош, Жалал Абад, Баткен областары жана Кытай, Россия, Өзбекстан өлкөлөрүнөн келген ишкерлердин катышуусунда өтүп жаткан көргөзмө аймактын экономикалык абалына чоң таасир этерин уюштуруучулар белгилешет. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган иш-чаранын катышуучулары ушул сыяктуу жарманкелер ар бир ишкерге пайдалуу жана жемиштүү болот дешет. Бүгүн аябай маанайыбыз жакшы болуп атат. Ушундай жарманке бизге эң ыңгайлуу аянтча деп эсептейм. Неге дегенде бизде көп өнөрчүлөр өзүнүн өнөрүн, эмгектерин ушундай коюп, элдерге көргөзүп, өзүбүздүн өндүрүшүбүздү жайыш үчүн, элдерге таанытыш үчүн ушундай аянтчалар бизге аябай зарыл болчу. Ушундай жарманкелер көптөн өткөзсөк деп ниеттенип турабыз. Бири-бирибиз менен таанышып, тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүп, жакшы маанайда өткөзгөн эң жакшы аянтча деп эсептеймин. Бул ишкананын бүт өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш Кыргызстандан чыгат, Ош шаарынан электрошиттер, пожарный шиттер, газ шиттери жана көптөгөн бизде темир менен кызматтарды көрсөтөбүз, көптөгөн буюмдарды чыгарабыз. Алардын бири бул мына азыр мамлекеттик ипотекалык компанияга жасап аткан эвакуационный люктарыбыз, ынтымак ордосуна жасаган вентиляционный шахталарга решеткаларын жасап бердик жана көптөгөн строительный компанияларга подъездный электрический сантехнический шиттерин жасап келебиз азыркы учурга чейин. Көргөзмөнүн экинчи бөлүгү ишкерлер менен мамлекет ортосундагы мамилеси боюнча уланып, ишкерлер жана мамлекет өкүлдөрү тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле салттуу музыкалык аспаптардын коштоосундагы концерттик программа тартууланды. Иш-чара 2 күнгө созулат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.